Кымбаттуу достор, саламатсыздарбы? Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Эми акыркы жанагы милиция кызматкеринин формачан жыйналышта отуруп, ислам дин боюнча адамды өлтүрбөш керек, жаман кылбаш керек деп айтып атканы боюнча. Ошол чыкты эле, мен тартып алган жокмун, өздөрү эле укук коргоо органдарынын кызматкерлери тартып алып чыгарса керек. Ошондон бери ызы чуу болуп атасыздар, кыйкырып атасыздар, өкүрүп атасыздар. Көптөгөн комментарийлер дагы түшүп атат. Анан ошол жерде жанагы ислам таза, ыйык исламды коргоп мени бир ит куш деп атпайсыздарбы? Ал жерде мен канча Куран окуйм, канча хадистерди окуйм. Силер ойлоп атасыңар да, ошол мени сөгүп аткандар. Бул ислам боюнча эчтеке билбейт. Дин боюнча сүйлөбөй эле оозуңду жаап отур деп атасың да. Ошентип жазып атасыздар да. Демек, сиздер ойлоп атасыздар, мен дин боюнча жаңылышып атам деп. Куранда бир дагы жеринде, бир дагы хадисте адам баласы дин боюнча мусулман уулу жаңылып атса, анын көтүн айырып салыш керек. Анын башын жулуп салыш керек. Дагы бирдеке кылып салыш керек деген жок эч жерде. Аны жакшылап карап көргүлө. Ошондойду таап алсаңар, анда мен аябай кол чаап, азаматтар таап алыптыр деп айтам. Бул биринчиден. Эми экинчиден, сиздер менин постумду эле түшүнгөн жоксуздар. Деги эле башка айтып кете турган болсо, биз мындай да, аны биздин президентибиз дагы так даана баса белгилеп, өзүнүн пресс-конференциясында айтып кетти. Кыргыз мамлекети бул демократиялык светтик өлкө. Конституциябызда дагы бул так кесе белгиленген. Биринчи беренелеринде турат. Аны Кыргызстандын 80%дан үйдө 90%га жакын адамдар баары колдогон. Светтик өлкөдө дин менен мамлекет башкаруу системасы эч качан аралашпаш керек. Эми формачан милиция кызматкери боюнча. Ал милиция кызматкери ошо динди билгени, хадистерди билгени, Куранды билгени, аны шатыратып айтканы абдан жакшы. Кайсы гана дин адамы болсун, мен терең сыйлайм, урматтайм, абдан жакшы. Бирок мындай бул айтып атасыз, бул көбүңөр жазып атасыздар, бул 10-чу башкармачылык диний экстремизмге каршы күрөшкөн, ошон үчүн ушуну билет, Куранды жакшы билет, азамат кызматында колдонуп атат депчи. Эми мындай да 10-чу башкармачылык, башка башкармачылыктар ал жерде көрсөтүлгөн жок. Ал башкармачылыктын аты туура диний экстремизм менен күрөшүү болуп эсептелет. Бирок диний экстремизм исламда гана бар эмес да. Диний экстремизм башка диний агымдарда дагы бар. Бул ислам динин жамынып алып, анан радикалдуу бир агымдарды колдонуп алып жүргөндөр бар да, ошолор менен күрөшөт. Башка христиан дининде дагы толгон токой агым бар. Ушу ислам дининде агым бардай эле суннизм сыяктуу эле башка бир багыттардай эле христиандарда дагы толтура агымдар бар. Еврейлерде дагы бир эле туура менен булар жашап келишпейт. Алардын да өзүнүн агымдары бар. Ирак өлкөсү дагы ислам дининин кайсы багытын карманып келесиздер, абдан жакшы билесиздер. Деги эле диний экстремизм менен каршы. Эми элестетиңиздер. Эртең анда ошол жигитке окшоп бирөө формачан кийинип алып эле христиан адамдарын чогултуп алып, анан ошо Библиядан бир беренелерин келтирип отурат да. Библиядан во имя Господа Бога деп айтып отурса, элестетиңиздер ошону кандай болот? Бул диний менен укук коргоо органдарынын ишин аралаштыргандыгы. Өзү ал жигит укук коргоо органдарынын кызматкерлери бүт баары динге берилип, ыйман жолуна түшүп, ошону катуу карманса, албетте бул жакшы нерсе. Демек, бул адамдар ошо өзүнүн жүрөгүндө Аллага сыйынып, тутунуп, мен ислам динин карманам, мен ыйман жолу менен жүрөм деп жүрсө, ал чынында эле көбүңүздөр жазгандай эле
бул чоң жакшы нерсе. Демек бул анда светтик мыйзамдарды да бузбаса керек, демократиялык мыйзамдарды да бузбаса керек, ошол жерде кызматын кыянаттык менен колдонбосо керек деген чынында эле дагы бир кошумча үмүттөр бар. Бирок форманы кийинип алып, ошол Курандын болобу, Библиянын болобу, Тооранын болобу, башка беренелерди айтып, ошол эки жерде таянып, мына ошол эки аяттар, сүрөлөр бар деп ошону көрсөтүп отурган, бул туура эмес, таптакыр туура эмес. Укук коргоо органдар бул мындай деген сөз да, карманниктер менен күрөшө турган бөлүм, ошол жерге милиционер по понятиям туруп алып, анан баарына ошо жаргон менен, воровской жаргон менен сүйлөп аткандай эле нерсе да. Укук коргоо органдары бир эле нерсени жакшы билиш керек. Укук коргоо органдары Конституцияны, Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын ыйык так сактап, ошо жерде мыйзамдарда эмне көрсөтүлгөнүн так кесе айтып, жөнөкөй жалпак тил менен Куранды кошпостон, Библияны кошпостон, Тоораны же башка диний бир китептерди кошпостон эле ошол мыйзамдын беренелерин так айтып, жөнөкөй жалпак кыргыздын тили менен түшүндүрүп бериш керек. Эми эгерде шарият жолу туура кылып атамын десеңиздер, ал оңой эле. Анда отуруп Конституцияда көрсөтүп турат. 300 000 адам кол топтоп туруп, референдумга демилгечи болуп, анан ошол светтик дегенди алып, биз светтик демократиялык мамлекеттин мыйзамдары менен жашабайбыз. Биз шарият менен жашайбыз. Биз Куранды бекем тутунуп жашайбыз деп аны кабыл алып саңыздар, эч ким анда мындай постторду чыгарбайт. Эч ким сындабайт. Анда айтат, биз шарият өлкөсүндө жашап атабыз. Биз ошол эки ыйман жолу менен гана барышыбыз керек деп, анда кайра эгерде демократиялык принциптерди өрнөк келтирип атса, анда мен кайра аларды мен айтмакмын, шарият жолу менен жашабайсыңарбы? Биз шарият өлкөбүз. Силер эмне демократиялык бизге өн болгон башка форманын мыйзамдарын мисал келтирип атасыздар деп, ошол сыяктуу эле менин постум бул биздин Кыргыз Республикасынын демократиялык, суверендүү, светтик өлкө экенин дагы коргоп, ошону чыгарып айтып атканым. Андай кылбаш керек. Укук коргоо органдары учурунда, кызмат учурунда форма кийип погончон болуп учуп жүргөн учурда Кыргыз Республикасынын светтик мыйзамдарын түшүндүрүп айтып, ал эми погонун чечип үйүнө барганда же погон чечпесе деле мечитке барганда, намазга барганда, ал жерге барып алып, жанагындай чакылдап, бүт тыкылдатып айтып турса, бул алкышка алына турган эле нерсе. Аны мен дагы колдойм. Мен ошон үчүн дайыма айтып келем. Ислам динин тутунгандан кийин, ага исламга ишенип, ошол эки багытты алгандан кийин, аны окуш керек, жакшы билиш керек, терең билиш керек, тыкылдап билиш керек деп, аны мен дагы алкыштап, колдоп келем. Эми башка мен боюнча, мен баптист деп айтып атасыздар, башка деп айтып атасыздар. Мусулман үй бүлөсүндө төрөлгөм, мусулман бойдон келатам, мусулман бойдон өлөм деген эле ойдомун. Бир эле нерсе, оозумду жаап койбойм, сүйлөбөй койбойм. Кийин биз ушинтип отуруп, анан жанагы ар кандай туура эмес радикал агымдарына кошулуп келген адамдар көбөйүп келип, өлкөбүздү Афганистан сыяктуу талибандар басып алгандай өлкөбүздү ошолор басып алгандан кийин, же басып алганы калгандан кийин, менин жашоомо биздин тынчтык өлкө жетет. Бирок кийин ошолор басайын деп калганда, биздин кийинки муундар, балдарыбыз дагы ушу светтик өлкөдө жашаса керек. Бирок келечекте ошол эки чебере, кибире неберелерибиз менден сурап калса, ошондо сиз эмне кылдыңыз эле ушу биздин өлкө жоголуп кетпешине, радикалдуу болуп, баш кесерлердин колуна түшпөсүнө сиз эмне кылдыңыз эле дегенде, мен жок дегенде ушу отуруп айта алам. Мен жок дегенде социалдык барактарда, тармактарда ошо туура эмес аралашып, чабыштырып, бир коркунуч бир нерселер болуп атканда ошону айтып турдум, оозумду жаппай турдум деп айта алам. А сиздер эмне деп айта аласыздар? Мына кеп ошондо. Биз өзүбүздүн
кичи муунга эмне калтырабыз, кандай өлкө калтырабыз, кеп ошондо туугандар. Мен дагы жолу айтып кетем, менимче мен курактуу адамдарга, мага бул Кыргыз Республикасы демократиялык өлкөдө жашап эле өтүп кетсем керек. Балким биздин уулдарыбыз дагы ошондой эле өлкөдө жашап өтөт. А эми неберелерибиз ошондой эле өлкөдө жашайбы, жашабайбы? Бүгүнкү күндө тилекке каршы чоң суроо белгиси. Ошондуктан мен бул жигитти эч сындаган жерим жок. Шариаттын нормаларын, шариаттын жолун билеби? Абдан жакшы. Азамат. Андан жакшы терең билип тыкылдап айта алабы? Азамат. Бирок өзүнүн укук коргоо орган милдети менен эч качан алмаштырбаш керек деп мен так кесе дайыма айтып келем. Рахмат.